Assalamu alaikum. Menin kattalıçlarım qandaysыңар? Yaxtırasыңарбы? Fitnesстен кетип бартам, только эмеге бассейнге түштүм. Бассейнге анан жанакы бульбуляторуна, анан паровойна. Анан ысык бассейн, муздак бассейн экөөнү бир. Бүгүн орозомун, иншалла. Окой. Эме бербей айдашат ай. Поворотник бербей. Коркутуп түшүп. Эме Курман айтка чейин 9 күн орозо туткан. Бул ар бир күн туткан орозо бир айга, андыра бир жылга тете экен туугандар. Ошо бүгүн эртең менен тутуп эле ютубумду ачсам, эми Максат ажы сүйлөп атыптыр. Как раз Алла Тағалама ыраазымын. Жакшы маалымат алдым. Ошол 18-ден баштап 26-сына чейин орозо тутса, Алла Тағаламдын ушундай жакшы мелектер болот экен. Кылган дубаларыңдын, ибадаттарың баары кабыл болот экен, иншаллах. Иши кылып ошого илинип калдым, иншаллах. Анан даана таза тамактанууга өтөм. Бүттү сода мода ичкен токтотуш керек болуп калды газировканчы. Ошолорду ичип атып, аш казагында чут олтуруп атат окшойт. Олтургузуп. В общем, эме түндө ибадат кылган, бул жана кадыр түнгө дагы тете болот экен. Ишенесиңерби? Кадыр түнгө да тете болот экен. Ошол ал эмне деди? Ал бияка жазып коем. Ушул айдын эме Курман айтка чейин 9 күн орозо тутса. Кимде ким орозо тута элек болсо, баштай элек болсо, баштасаңар болчу да экен. Жок дегенде 1-2 күн тутуп калса деле жакшы болот да, туурабы? Иши мени ким көрүп аткан болсо, туугандардан болобу, достордон болобу, кимге таарыныч келтирип алган болсом, кимиңердин көңүлүңөрдү оорутуп алган болсом, кечирим сурайм Алла Тағаланын ыраазычылыгы үчүн. Силерди дагы кечиремин. Силерге дуа кыламын, иншаллах. Түндө туруп кадимгидей ибадат кылам. Тахажжуд намаздарын окуп, иншаллах, каза намаздарын окуп, полный 10 күн аябай Кудайга жакын болуш керек экен да. Салаваттарды айтып, зикирлерди чалып, 100дөн эмес 300дөн кыбланы карап алып айтпа деп атат. Алхамдулилла. Анан сөзсүз курманчылык чалам. Уже сүйлөшүп койдум, кайда беришти. Иншаллах. Курманчылык сөзсүз чалыш керек. Мен абышкам эмеге берди акчасын. Эмеге Пакистанга, мен болсо Кыргызстанга. Ошентип Алла Тағаланын кандай болбосо дагы 0,1% ибадат кылалы, көп кандай иши кылып окшоштуралы, окшошотабы, окшошпойатабы, иши окшоштуралы, канчалык деңгээлде туура кылып атабыз. Иши кылып эң негизгиси бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпай, бири-бирибизге жаман сөз айтпай, бири-бирибизди жээрибей, жөндөн жөн тарына бербей жашашыбыз керек да, өзгөчө мореке туугандар арасында. Азыр деген баягы көчөдөгү адамга таарыныштын кереги жок, азырчы. То есть таарыныш эмес, баягы жаманчылык күтүштүнчү болот, өзүңдүн жакыныңан, өзүңдүн туугандарыңан эле чыгат экен. Ошон үчүн туугандар таарынбай, жөндөн жөн бөйрөктөн шыйрак чыгарбай, жакшы маанайда бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизден баягы кичүүдөн ызат кылып, улууга сый көрсөтүп жашайлы, туугандар. Эң негизгиси жардам бере албасак дагы
жақсылық жасай албасақ та, жақсы іш жасай албасақ дағы зияныбызды келтірбей жасайлы бірімізге, зиянды бірімізге жамандабай, біріміздің балдарыбызды жамандабай, тура эмес да ошондой. Ушундай көрүнүштөр болот экен. Туурабы туугандар? Бирибизди жамандаган адамдар, бирибизди көрө албаган адамдар. Жөндөн жөнүнө тарынган, эмнеге тарынып аткан белгисиз, эмне кайсы жерден жазганыңды да билбей каласың. Эмне бакы чындыкты бетке айтсаң, ошондо да жактырышпайт экен. Азыр вообще унчукпай оозду жаап өмүр сүргөн убакыт экен да. Чындыкты айтпаш керек экен. Чындык көп адамдарга жага бербейт экен. Сеники туура, сен эмне кылып атсаң да туура деп жашашыбыз керек бо, ошондо билбеймиз. Андай өзгөчө кичилерге кой андай кылба деп, туура эмес иш кылып атса, кылба деп айтышыбыз керек. Бирок ошондо туура эмес кабыл алган туугандар бар да, келиндер бар. Бирок жакшылары да бар арасында, албетте жакшылар да бар. Кантип баары туура эмес болсун, туурасыздар келди. Ай, гүлдөрүм, гүлдөрүм беле. Ана. Гүлдөрүм, клумбаларым. Сонун гүлдөрдү алып келип отургуздум эле. Азыр көрсөтөм, Азыр ичине киргизип коеюнчу машинени. Анан тышка чыгып көрсөтөм, Гүлдөрүм, sonra гүлдөр берип атат. Жаңы 4-5 күн эле болду күн жылганына. Жакшы жан жабай атат. Сонун эле күн күркүрөп келип эле жок. Эмне болду билбейм, Орека биздин Иллинойго вообще жан жабай эле, башка штаттарга жаап атабы? Билбейм, бизге вообще жабай атат жакшы. Так, өчүргөнсүздү делаем. Деле туруп турсунчу. Мына карагыла. Бул эме иристер ачылды, мына жайнап ачылган атат, карагыла. Тетектен бери көрүңөрбү? Тетектен бери. Мына карагыла. Машалла, машалла. Мына гүлдүн түрлөрүн алып келдим, түрлөрүн. Моларды пересадка кылып, машалла. Мына петуниям тим эле шаркырап ачылып аткан го. Морекил деген эмелер мына галетниктен алып келип отургуздум. Карагылачы. Ай. Кудайдын бергендери, ай, Кудай берип койгондор. Машалла. Буларды монтип үзүп коюш керек экен. Үзүп койсо кайра чыгат. Ушу гвоздика да. Гвоздиканын ушунусун dead heading деп коет экен да. То есть монтип койсо анан өсөт экен кой. Муну ушинтип эле элек болуп туруш керек экен да. Мына алисум бүт бар. Бияқты қарағыла. Бияқты. Эме ушундай мульча эметип койдум. Орекил лабелиум деген шундук экен. Мондай дагы бар. Мондай да келди. Аттарын унутуп атам. Мына бүт эле жерде ушундай. Мына мону карагылачы, мону. Чабылган эмени эметкем да. Чөптү үстүнө эметип койгом. Топурак кургап кетпесин деп. Жакшы. Молодцы, ребята. Так. Ага. Ну ничего. Жай келелек, жакшы. И анан эме горшокко отургузгандарым көрсөтөйүн, Мына биякта да бар. Мындай. Горшокто отургузгандарым азыр көрсөңөр. Мына булар подвесной, мына мола беримди карагылачы. Мына булар келет салпак этип. Мына эмнели кала кабре эмнели унутуп калдым. Мына карагылачы. Мына. Бул деген азыр өлү эле шапка болот болсо. Бир аз өскөндөн кийин кыркам. Смотрите. Тетигилерди көбөйттүм. Мына, пожалуйста. Үйгө киргенский делаем, намаз окуганский делаем. Так. Амай кайда калды? Кыч.
үй салқын екен. Ауышқа мен не қылып атады, ауышқа мұқтатады ұқсайды. Не тұйуы? Намаз оқилы. Ауышқам жоқ. Бияқта дағы мындай мелерім бар. Герани маймет атады. Бияқ үйдегі гүлдерім морекені екіге бөлгім, мына мамтып. Анан дағы бір гүлім бар емес біле. Ошоның 4-ке бөлдім. Тетігілер. Бір еле әмеде тұрған, айбы жақшы өсөт екен. Анан айбы тіміле, арасынан жел өтпөй тіміле ұшынтып қалғанда. Елестеклайсың, оны 4-ке бөлдім. Кіргізіп қойын қойқой, біле, сынып қалсудай еме ол өтеді. Нелетік шамал болып өтеді. Атайын емап келіп, топырақ ап келіп, жана естеңменен өт отырғыздым. Екіден ел отырғыздым ғой, екіден тетіге келі үштен. Ама олар деген жанағы еме чирмалып өскен. Ай, бей, атаң бар. Қачан қойдым біле бұларды емесін сосын көше қойсам керек. Конкретно еметіп тұрға көтеріліп тұр шымтық. Морекі гүлімді жақсы өстір олбайттым. Неле тақыр өспе қойдым. Өсі аз бұлады кіргізейін.